Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Бир үй бүлөнүн өмүрүн алган кырсык. Үй ээси Орусиядан келгенине 3 күн болгон. Кадамжай районунун Алга айыл өкмөтүнүн башчысы Жыргал Дыканов Салам медиага билдиргендей, 29 декабрда иске уланып каза болду делген үй бүлөнүн кожоюну Орусиядан келгенине 3 күн болгон. 36 жаштагы жаран Орусиядан эмгектенип үй бүлөсүн бакчу. Дыкановдун айтымында окуядан соң тийиштүү кызматтар тарабынан иликтөө иштери жүрүүдө. Окуя 29 декабрдын түнүндө болгон. Үйдү жылытуу үчүн 2 электр меши сайылгандыктан электр зымдарына күч келип, ээрип үйдүн ичи иске толуп 6 адам каза болгон. Алдын ала маалыматтарга караганда жубайлар токко урунуп каза болгону божомолдонууда. Анткени жубайлардын денеси уктоочу бөлмөсүнөн эмес, үйдүн кире беришинен табылган. Жубайлардын колдорунда токко урунуунун белгилери болгон. 4 бала балдар бөлмөсүндө уктаган бойдон иске уланып каза болушкан. Жубайлардын 2 уул, 1 кызы болгон. Дагы 1 бала агасынын баласы болгон. Окуя 29 декабрь түнү болгон болсо, 30 декабрда кечинде гана белгилүү болгон. Үй ээсинин бир тууган агасы көп жолу телефон чалып, байланыша албаган соң үйүнө келип, окуяга күбө болгон. 31 декабрда бир туугандары алардын үйүндө жаңы жыл тосушмак. Облустук милицияда бул окуя боюнча үйдү жылытуу үчүн сайылган 2 электр жылыткычынын айынан электр зымдары ээрип, үйдүндөгү диван жана жерге төшөлгөн паластар күйүп, үйдүн ичи түтүнгө толуп, 6 адамдын ууланып каза болушкандыгын тастыктады. Окуя боюнча соттук медициналык жана өрт техникалык экспертизалар дайындалды. Баткенде дагы бир аткезчилик фактысы катталды. Баткенде жер семирткичтерин мыйзамсыз ташыган жарандар кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. 1 январь күнү Баткен районунун Үчтөбө айылынын аймагынан Тажикстандын Исфара районунун Хожа Ало айылына мыйзамсыз түрдө минералдык жер семирткичтерди ташып келүү фактысы катталды. Аткезчилердин бул аракетин УКМКнын Баткен облусундагы башкармалыгы чек ара кызматынын кызматкерлери менен биргеликте аныкташкан. Ауди 100 үлгүсүндөгү автоунаа менен 2 кыргыз жараны Тажикстандын аймагында контрабанда каналын түзүүгө аракет кылып, жакынкы чек ара аймагы аркылуу аз сандагы жүктөрдү ташууну көздөшкөн. Автоунаада 7 кап селитра табылып, автоунаа жана аткезчилик жүк жооптуу сактоочу жайга коюлган. Бул факты боюнча ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Өзгөчө макам берүү боюнча экинчи тизмеге 800 миллион сом талап кылынат. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин маалыматына таянсак, Баткен облусунун чек ара айылдарына өзгөчө макам берүү боюнча экинчи тизмеге 800 миллион сомго жакын каражат талап кылынат. Анын айтымында өзгөчө макам берүү үчүн экинчи тизме боюнча жумушчу топ иштеп жатат. Чек арага жакын айрым округдар өзүнчө статуска ээ болуп, токтом менен бекитилген. Аларга мамлекеттен кошумча субсидиялар жана дотациялар берилген. Айрым төлөмдөрдөн бошотулган. Бюджеттен 250 миллиондон ашык каражат берилген. Статус берилген аймактардын тизмесин кеңейтүү үчүн дагы 800 миллионго жакын акча каражаты керек. Андай айылдарды аныктоодо чек арага болушу зарыл, деди Амангелдиев. Чек арадагы тургундарга жеңилдик берүү максатында 2021 жылы Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга ылайык Баткенде 62 айылга өзгөчө макам берилген. Учурда дагы 83 айылга, 3 шаарга жана 3 конушка да макам берүү сунушу каралып жатканы айтылды. Араб уюму Баткенде муктаж үй бүлөлөргө көмүр берди. Эмират эл аралык фонду тарабынан Баткен районунун жана Баткен шаарынын тургундарына 150 тонна көмүр таратылды. Бул тууралуу аталган фонддун Баткен шаарындагы куратору Гүлнара Саттарова Салам медиага билдирди. Анын айтымында көмүрдүн 25 тоннасы Аксай айыл өкмөтүнө, 25 тоннасы Кара Булак айылына жөнөтүлсө, анын 10 тоннасы мечит медреселерге жана коомдук фонддорго берилди. Ошондой эле 90 тонна көмүр Баткен шаарындагы майыптуулугу бар жарандарга жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилди. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.